Кийинки 20 жыл ичинде улуттук тарыхыбызды калыбына келтирүү, унутта калган легендарлуу сындарды өз ордуна коюу иштери бир топ эле алдыга жылды. Убагында эл душманы, чыккынчы аталган, бирок чын-чынына келгенде адилеттик, өз ишеними, эли менен жердин намысы, эркиндиги үчүн күрөшкөн ошондой адамдардын арасында Касым Тыныстанов, Жусуп Абдрахманов, Абдыкадыр Орозбеков, Баялы Сакеев баштаган жоон топ инсандарды кошуп жүрөбүз. Ал эми дале болсо аттары көмүскөдө калып, чындык үчүн дили жана дини, адилеттүүлүк үчүн өмүрүн сайган, акыркы кызыл аскерлердин огунан шейит кеткен, же Совет өкмөтүнүн куугунтугунан качып Кытай менен Афганистанга ооп кеткен, укум-тукумдары Пакистан менен Европа өлкөлөрүнө чейин тарап кеткен басмачылар тууралуу адилеттүү сөздөр дале болсо жетиштүү айтылбай келет. Рас, басмачылардын баары эле баатыр эмес, арасында ар кандай болгон, баатыры да, чыккынчысы да кездешкен. Ошондой аты жөнү эл оозунда калып, бирок тийиштүү тарыхый баасын ала албай келаткан атактуу ысымдардын бири Ноокат районунан чыккан Мойдунбек Алиев, же тагыраак айтсак, Мойдунбек басмачы болгон. Бирок бул инсан тууралуу түрдүү пикирлер арбын. Андыктан Мойдунбек тууралуу азын улак айтып берүүнү туура көрдүк. Буга улай анын туулуп өскөн жери Ноокат районунун 12 бел айыл аймагына караштуу азыркы Нарай айылына барып, ал жашап өткөн Коргонго баш бактык. Анда Мойдунбектин чеби дале турганына күбө болдук. Жергиликтүү калктын айтымына караганда, чептин куралганына 100 жылдан ашкан. Бул чеп убагында 5 гектар аянтты ээлеген. Учурда бир бөлүгү гана калган. Курулушка бир канча адамдар катышкан дешет. Чеп курулуп бүткөн соң Мойдунбек өзү келип текшерип алган дейт айыл аксакалы Анармат Ажы Кожеев. Муну Мамажанбай деген амакчы чакырып туруп Жаңоокатка. Мага ошо эткен Мамажанбай сен бул салаты алып келип туруп, муну коргонуп турам, сен жардам кылып шуну карайсың деген. Анан бул убактан кийин болуптур деп келип, бул анан ат менен бүтүн ат менен анан пиширганлайды, турпактады. Пиширип туруп анан кийин ени бир мына şu бир кулачтан катта болгон да, бул 11 матан катта. Шуну 11 ката куруп, качайын Мамажанбайга ошол кылган экен. Карап турган экен. Ошол акыркы паксасы калганда мойдун келген экен. Жарымдан өтүп калганда. Келип анан кийин Мамажанбай эми салар бүтөйүн деп калыптыр энди. Сен мына бүткөндөн кийин Жаңоокатка бар дейт. Жаңоокатка баргандан кийин кыскасы Жаңоокаттар менен күтүп алып, анан ошентип бутта жакшы бир койката койду сойдуруп, анан ошенткен акен кызматыгын анан баалап, кийим бир ката кийим берип, анан алтын берген экен. Шунча жыл турду энди. Бул энди 15-16 жылдары болгон бул. Ушул тапта деле Мойдунбек туурасында билгендер дээрлик аз. Андыктан божомолдор менен гана айтылып жүрөт. Мойдунбек Найман уруусунан чыккан. Аны орус аялынан бир уулу болгон дешет. Деген менен анын дареги алиге чейин чыккан эмес. Бирок убагында ал ушул Коргондо бала кезинде жашап кеткен экен. Мына бу Өзбекстанда мына ушу Гарба, мына Шааркан, мына жактардагы жерлерде бул көшөрмө турган. Булар бардыгы көшөрмөттөр Аңгырда бүткен экен. Атайы шуну бүтүргөн экендер. Ремонтчы орустарга каршы. Бул генерал болгон экен. А мына Мадамбек Бершекаңгырда бүткен экен, булар капитан болгон экен менен. Булардын банасы жок эле, мойду менен калкы жок болгон. Булар территориясын өзүн границасын берип, сен мананан бияга башкаргын, мен мананан бияга башкарам деп булар мөк кылып алгандар. Булар анан кийин мойдун караванда турган, караванда бир мынандай балаканануу шагынан жер бар эди. Şu yerге келгенде 30-та, мына 32-та жигит менен Мадамбек келет экен. Мадамбек келип,
Эми Мойдунака мынау орыстар менен жарашайлы экен, бөлөкла жарашынген, коюңен мындай эдешейлик деп кесе анан шулар дагы бириден бири корккан экен. Анан шол вакытынан анан мен ойлонуп көрөйүн деген экен. Эми бекер мен азыр Калкожого кетем, мен Калкожого барамын, Калкожого деп барбакын Калкожого деген экен. Сени өтүрүп коет деген экен. Кантип эле шунчалык өлсөм мен жүрүп мени өтүрөт, жамандык кылат деген экен. Кой десе унабай Мадамбек Калкожого барган экен, Сок дарыясыга. Сокко барып туруп анан кийин шеде боптур биз жарашабыз деп туруп алдап түшүрүп, баанан отургузгандан кийин баягынан бүтүн анан колго түшүрүп, бирини койбой өтүрөм. Шунан бизде качкан деп айтылат энди. Мына аксакалдардын айтуу боюнча. Бири качып кетип, калганы бүтүн анан кийин өлтүрүп, Калкожо анан кийин Афганистанга качат менен. Афганистанга качып кетип баратып, мына көчкү жүрө турган убак экен. Же аты бергенби, кандайдыр бир үн чыккандан кийин биз көчкү жүрөт. Ошо көчкүнү алса Калкожо бүтүн жигиттер менен калып кетип өлүп калган. Булар ушинтип жок болот. Кийин 24-жылы Мойдун атылган анан. Муну мени эшитим боюнча Курбанжардатканын баласы Камчыбек Кадырбек менен өлтүрүлгөн, карма берген деп айтылат. Шола жарашайлык мына орустарга деп туруп, анан кийин карма берген деп айтылат. Муну Мойдунам ошо Афганистанга кетемин деген. Качып кетем деген экен, качып кетпейсиң сени. Сени качып кетсең эл кырып коет. Элди орустар жок кылат. Эми эл өлгөн жакшыбы, көп өлгөн жакшыбы, биз сен өлгөнүң жакшыбы деп энеси унабай койгон экен. Ошону энесин анан ушундай кылган. Мына ошондо энди албетте энди кылган, энди булардын баардыгын эмес жаман, жакшы дей албайбыз энди. Баардыгында адамдын кемчиликтери көп. Бул аймакта Мойдунбектин коргону деп көпчүлүк бул жерди таанып билишет. Кызыккандар келип көрүп кетишет экен. Бирок учурда бул коргондо басмачыга бейтааныш адамдар жашайт. Бирок чеп жыл өткөн сайын урап, жаан-чачында дубалдары жибип түшүп жатканда тынсызданышууда. Бийик эле өтө. Бу али кар жаап, жамгыр жаап, неме болгонуга байланыштуу паксалары азайып кеткен азыр. Көбү келип, неме кылып, сүрөткө тартып, бизден сурап да кетишкендери болгон да. Мойдун аксакалдын, батырдын угдурган паксасы шулбу деп сурап көрүп кетишет. Айрым маалыматтарга таянсак, Мойдунбек жикчел саясаттын айынан шектүү делген, адамдардын арасында калып, элге кадыры сиңген, дос тааныштары кулакка тартылганда жаңы бийликке каяша айтканга мажбур болгон. Көп учурда атууга өкүм болгондорду көргөн соң, өмүр бою адилеттикти туу туткан Мойдунбек Совет бийлигине ишенимин биротоло жоготкон. Ошентип Орто Азиянын түш-тушунда пайда болуп жаткан нааразычылык кыймылына кошулуп, бир канча кор башчылар менен байланыш түзүп, кийинчерээк басмачылардын 500ге жакын чоң тобуна кошулган. Ошентип бара-бара басмачы аталып, анын куралдуу чоң тобу Кыргызстандын түштүгүндөгү эң ири жана эң күчтүү топтордун бири катары саналып, баш аягы 10 жыл Совет бийлиги менен кырчылдашып кармашкан. Албетте, басмачылардын баарын, анын ичинде Мойдунбекти идеалдаштыруу, анын катарындагыларды оңчой баатырлар катары сүрөттөө чындыкка да, турмушка да ылайык келбейт. Керек болсо талаптануу, түн аралаш кол салуу, мыкачылык менен өч алуу сыяктуу иштер абдан көп кездешкен. Басмачылык кыймылына ар кыл максаттагы топтор кирген. Бардыгы эркин жана эгемен коомдуу жашоону самап, саясий максаттарды көздөгөн десе болбойт. Айрым гана лидерлери ошондой көз карашта болгон. Ошентип Мойдунбек эл душманы деп атыгып, 1922 жылдары 26 сентябрда Сулайман тоонун алдында 3000 адам катышкан сот жыйынында ошол кездеги Түркистан аскер революция фронтунун төрагасы Петр Камерон 12 адамга, анын ичинен айтылуу Мойдунбек Алиев баштаган топко сот өкүмүн чыгарып, алар атууга кеткен.
Тарыхчылардын айтымында Кыргыз-Өзбек университетинин орду турган жайга басмачылардын денелери көмүлгөн. Мына ошол көмүлгөн сөөктөр бүгүнкү күндө дале чыгып келүүдө. Ушул узак жылдар бою бул жерде көптөгөн курулуштар курулуп, көптөгөн эски имараттар бузулду. Мына ошол курулуштардын куруп аткан мезгилде, имараттарды ары бери жылдырган мезгилдерде бул жерде ар дайым адамдардын, өлгөн адамдардын сөөктөрү чыкканын биз көптөгөн күбөсү болдук. Ал сөөктөрдү топтоп, мусулмандын баласы катарында мына Сулайман тоосундагы көрүстөнгө алып барып, Куран окуп, колдон келишинче аракет кылып көмүп келүүдөбүз. Эми бул жердин кыскача тарыхын айтсам, 1995-жылы биз жаңыдан ишке келгенде ушул жердеги жергиликтүү аксакалдардан бүгүнкү күндө ал кишилердин көзү өтүп кетти. Келип бул жер өтө ыйык жер, бул жер эскиден берекелүү жер, бул жерде көп жакшылыктар болгон. Сен иштей бер, бул жерден мындай бир оюңду түздө, Кудайга түз кара дегенде бир жакшы кеңештерин айткан. Анан себебин сурасам, бул жерде 1930 жылдарда Мойдун Паңсаттын 35 өзүнүн аскери менен ушул жерде атылганын биз жаш бала элек алыстан туруп ушул бир короо болгон ошонун тешигинен көргөмүн деп айткан. Мына ошолордун баардыгы ушул жерге көмүлгөн деп. Эми бул сөздү жалган деп айтайын десең, кайсыл жерди казбайлы ушул жерден адамдардын, өлгөн адамдардын сөөктөрү чыгат. Эң таң калыштуусу кээ бир сөөктөр тигинен көмүлгөн. Тигинен, тикесинен чыгат. Кээ бирлери туурасынан. Кээ бир жерлерин казганда эки катар адамдардын сөөктөрү чыккан фактылар бар да. Мына кайсыл жерин казбагын сөзсүз түрдө мына биз гаражларды, бул имараттарды курганда көп ушу 25-30 жылга жакын убакыттын ичинде көп казууларды жүргүздүк. Мына ошол казуулардын бардык жеринде ушундай адамдардын ширген сөөктөрү чыгат. Менин угушум боюнча, биздин оюбуз боюнча ушул бул жердеги бул жердин эски тарыхын сүрүштүрсөк, кызыл аскерлер келип бул жерди ээлегенге чейин бул жерде Мойдун Паңсаттын атканасы болгон деген маалыматты айтышат. Андан кийин Мойдун Паңсатты бул жерден анын аскерин башка бөлүктөрүн жойгондон кийин кызыл аскерлердин атканасы болгон экен. 1935-40 жылдарга чейин аткана болгон дейт. Согуштан кийинки жылдарда 1955 жылы Көз Азиз Дүлөйлөрдүн атайын артель ишканалары түзүлүп, мына ошого өткөрүлүп бериптир. Ал жөнүндө бүгүнкү күндө областтык архивдерде маалыматтар бар. Алардын көчүрмөлөрү бизде сакталып турат. Ал эми жалпы басмачылар тууралуу токтолсок, алардын кыймылы 20-30 жылдардагы большевиктердин тынымсыз репрессиялары, кылымдар бою калыптанып калган каада салттарды, ишенимдерди кыска мөөнөттө тамыры менен жулуп салуу аракеттери Кыргызстанда эле эмес, бүтүн Орто Азияда калк нааразычылыгын жаратып, натыйжада басмачылардын куралдуу каршы туруусу жаралган. Фергана өрөөнүндөгү кыргыз, өзбек, тажик жана башка элдердин Фергана өрөөнүндөгү азаттыгы үчүн аракет кылган, ошон үчүн баш көтөрүп чыккан лидерлер деп айтышыбыз керек. Алар тескерисинче басмачы деген ат менен калып калды да. Ошон үчүн биз жаш окумуштуулар, орто муун, чоң муун дебей биригип бүгүнкү күндө тарыхый саясий бааны беришибиз керек. Аларды реабилитациялашыбыз керек. Биз репрессия деп эле 137-138 адам Касым Тыныстанов, Төрөкул Айтматов деп эле какшай бербей, ага чейин керек болсо ошолордун кийлигишүүсү менен кулакка тартылган, ошолордун кийлигишүүсү менен басмачы деген ат менен жок кылынган биздин лидерлерди бүгүнкү күндө тарыхчы катары актап биз толук болбосо дагы агын ак, карасын кара деп окумуштуу катары баа беришибиз керек. Аны үчүн биз архивди алышыбыз керек, архивдеги маалыматты алышыбыз керек. Тарыхчылардын эң көйгөйлүү маселеси ошол КГБнын архивине кире албайт, МВДнын архивине кире албайт. А кирсең ал жерде дагы бирөө отурат. Себеби илгери 20-жылы совершенно секретно деген печать басып койгон. Барып караса эле ал секретный деп турат. О, бул секретный экен, муну берилбейт дейт. А мыйзамда, юриспруденцияда кандай документ болбосун, ал 70-75 жыл өткөндөн кийин ал жашырундуулугун жоготот.
Маалыматка ылайык, басмачылардын тарыхтагы орду ушул күнгө чейин так эмес, талаш болуп келе жатат десек болот. Совет мезгилинде басмачылар деген түшүнүктү ар дайым бандиттер, кылмышкерлер деп тескери түшүнүк менен сиңирип келгени жакшы белгилүү. Көп жылдан бери басмачылардын баскан изин, алардын максаттарын изилдеп келе жаткан тарыхчы Жолдошбек Бөтөнөев басмачылар жөнүндө мындай пикирде. Эми басмачы деген сөз түрк тилинен басма, кыргыз сөзүндө деле бар да бул сөз. Басып алуу. Экинчи бир адамдын келип басып алышы мисалы. Ошол мезгилдеги биздин Аман Палван, Мадаминбек, Жаныбек Казы, Мойдунбек, Көршермат өңдү бир топ тың чыкма ер азамат биздин ата бабаларыбыз кайсы жерди басып алды деген суроо турат. Алар каяктан келип басып алды деген суроого да ойлонушубуз керек. Алар эч жерден келген жок. Алар ушул жерде, Фергана өрөөнүндө илгертен алардын ата бабасы да жашаган, өздөрү да жашаган. Алар тескерисинче басып алган мурдагы Орус империясы, кийинки Совет өкмөтүнүн саясатына туура эмес жактарын сындашып, алар каршы чыкты. Ошону советтик идеологиянын негизинде булар басмачы, булар кедей кембагалдарды эзип атат. Аларды жанандай күч колдонуу менен алардын окат ашын тартып алып атат деген жалган жалаалар менен тарыхый саясий баа берип, аны биз мына 70 жыл СССРдин курамында балдарга, кыздарга мектеп, жогорку окуу жайынын студенттерине окутуп, алардын аң сезимине эмне кылып келдик? Сиңирип келдик. Бүгүнкү күндө дагы ошол теманы изилдеп аткан адамдардан өзү дагы ошол терминди, ошол аталышты колдонуп атабыз да. Бул мен жеке көз карашымда абдан туура эмес деп айтсак болот. Кошуна Өзбекстанда, Казакстанда, Тажикстанда мурдагы СССРдин кетирген катачылыктарын даана айтып, коркпой үрпөй эле өздөрүнүн тарыхый саясий баасын берди да. Такталган маалыматта 20-кылымдын башындагы басмачылык кыймылда Кыргызстандын арасынан чыккан жалпы 100гө жакын адамдар болгон. Негизи эле басмачылык кыймылдын географиясы Кыргызстандын түштүк аймагы. Совет өкмөтү менен согушкан учурлар көбүнчө Фергана өрөөнүндө катталган. Басмачылар бир гана кыргыздардан эле эмес, өзбек жана тажик улуттарынан да басмачылар чыгышкан. Элимпоздордун айтымында басмачы большевиктер тарабынан киргизилген жасалма түшүнүк. Басмачылардын арасында нечен легендарлуу адамдар, накта арстан жүрөк жоокерлер, ошону менен бирге катардагы кылмышкерлер, бүрк ал десе баш алган мыкачылар, акчага авирин саткан тыңчылар да кездешкен. Тарыхчылар басмачылар тууралуу бир беткей так пикирге келе элек, алардын басып өткөн жолу, кылган иштери дагы да болсо изилденүүгө муктаж деп айтып жүрүшөт. Балким окумуштуулардын жоон тобу бул ачыл элек тарыхты казып, тактап жазып чыкса, ошондо гана басмачылык кыймылдар тарыхтан өз ордун тапкан болот. Жусупбек Кошмат уулу, ынтымак, атайын чыгарылыш.